Ош шаарынын аймагында бөтөн адамдардын телефонун жана акчасын алып жүргөн чөнтөк уруулар колго түшүрүлдү. Бул тууралуу Сулайман Тоо милиция бөлүмүнөн маалымдалды. Шектелгендер буга чейин да уруулук кылып соттолгондугу аныкталган. Бизде 2-3 ыл боюнча кармалган, бирөөсү Өзгөн районунун тургуну 1981-жылы туулган Омурзаков Замирбек деген жаран буга чейин бир нече жолу соттолгон. Ал бирок негизинен Ош шаарынын аймагында ушул кылмыштуулук менен алек болуп жүрөт. Экинчиси Ош шаарынын тургуну 1990-жылы туулган Каримов Улукбек. Бул дагы Ош шаарынын тургуну, ошол Ош шаарынын аймагында буга чейин бир нече жолу уурулук, чөнтөк уурулуктар боюнча соттолгон шектүү жаран. Акыркы учурларда Ош шаарында чөнтөк уруулар көбөйгөн. Кылмыштардын көбү коомдук транспорттордо жана базарларда орун алып жатканы айтылат. Мындан улам Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кала тургундарын сак болууга чакырды. Ош шаарынын тургундарына жана конокторуна эскертип кетүүчү нерсе ушул коомдук жайларда, транспорт каражаттарында адам көп жүргөн жерлерде өзүнүн буюмуна сак болуусун. Эгерде кандайдыр бир байкалып же ууруну байкаган учурлар болсо, Ош шаардык иштер башкармалыгына 102 кызматына кайрылуусун өтүнөбүз. Окуучулар, студенттер реалдуу окууга кайтышканы маалым. Азыркы тапта коомдук унаалардан бош орун табуу кыйын. Тыгын жараткан жагдайда жарандар оңой эле чөнтөкчүлөргө кабылып калышы ыктымал. Ал эми айдоочулар коомдук унада жоголгон буюмдарга жооп бербейт. Бирок жүргүнчүлөргө эскертүү иш-чаралары жүргүзүлөрүн билдиришти. Жоготуп алганга биз эми жооп бербейбиз, бирок эскертүү берип атабыз. Эмне кылып Роскан балдар айтып атышат. Не кылса звонок эткиле деп, карманчтар коюптур. Элдерди эскертип, чөнтөгүңөрдү этият кылгыла деп эскертип атабыз биз да. Кагаздар ham чапталган. Өздөрүнө бек болуш керек да. Ушундай учурлар катталып атабы негизи? Катталып атат, катталганда камерадан чыгып атат. Силерде видео байкоо Орнотулган камера бар да мыналарда. Буюмдарын уурдатып же жоготкон жагдайда бардык жарандар укук коргоо органдарына кайрыла бербейт. Көбүн эсе кылмыштын бети ачылбай, көмүскөдө калып келет. Жакын арада эле өзүм күбө катары болдум. Базар арасында жүргөндө ошол кыздар чуркап калышты телефон жактан. Бирок ошол эле жерде айтышты да, көргөндөр айтып атты, ушу менен 3-чү жолу жоголду. Ошол жерде көп катталып атат деди. Бирок ошол кыздарды мен өзүм байкадым, каяка кайрылышын билбей жүргөн болчу да. Бирок мындан бир канча жылдар мурун бизде деле андай көрүнүштөр болчу маршруткаларда, бирок ошого баарын айта кетмекмин. Этияттаналы, эми баягы анын ким экенин билбесек, анын үчүн өзүбүз этияттанышыбыз керек да. Өзүбүзгө сак болсок анан болот. Андан да сырткары ошол биз кайсыл жерлерге кайрылышты, студенттер болобу, окуучулар болобу, башка жарандар болобу үйрөнүшүбүз керек да, сөзсүз билишибиз керек, кимге кайрылып, кандай жол менен табышыбыз керек. Анан ошого жараша ошо бизде дагы видео байкоолор көбүрөөк болсо шаарда. Ошондой жакшы болот да. Эске салсак, 2020-жылы Ош шаарында уурулуктун 784 учуру катталып, 690-нун бети ачылган. Ал эми 2021-жылдын ушул күнүнө чейин 32 уурулук орун алган. Асия Сыдыкова, Мусулманкул Шакиров, регион, Ош шаары.